муну катуу сүйдүрүп туруп мен таштап кетейин дегем да. Анда Instagram мен да жигитим бар болчу да. Сүйүү десе эле 14 күн эле эки-экиден эле бир жактарга барып анан өбүшүп жатып кучакташып калуу эмес да. Бирөөнүн сөзүнө кирбеш керек да. Эки адам бирин бири тандадыбы? О, менин Сулейманым Мен ушул деп жүрсү деле башка бир минусу чыгат, тигинкинен башкача болот. Canım ne bozdu söyle yollarımda divanede yürümey koydun darvazamga keçelari kelmey koydun ne bu Ибрагим Паша выиграл. Что не делаем все напрасно? Ибрагим Паша вечно сухим из воды выходит. İbrahim Paşa aklandı. Ne yaparsak yapalım, İbrahim Paşa'ya hiçbir şey tespit etmiyor. İbrahim Paşa es inocente. Сүйүүнү чоң суулардагы, чоң каптоолордогу эч качан токтото албайт экен. Дал ушул сүйүшкөндөр күнүнө карата биз өзгөчө сонун конокторду чакырганбыз. Үлгүлүү үй-бүлөлөрдүн катарын толуктаган жана дагы өзгөчө коомчулукка жакшы бир жылмаюуларды тартуулап келе жаткан Самат Муратбеков жана Жылдыз Садыр кызы бүгүн бизде конокто. Кандайсыздар? Келиңиздер. Саламатсыздарбы? Жакшы келип алдык. Чоң рахмат. Сиздерди көргөнүзгө кубанычтабыз. Келиңиз. Айрыкча сизди жаныңыздан көрүп, чындап. TikTok тиркемесинен сизди көрчүбүз, анан аябай ажылдаган, мындай өзүнө катуу сүйлөгөн, ушундай элестетип келсек, бирок наптандик, аял кишиге тийиштүү бардык сапаттардын бар экенин көрүп, чындап баайыр атабыз. Келиңиз анда жалпы элибиз менен аман. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга салам. Сүйгүнүңүздөр менен. Келиңиздерчи Самат байке. Мынакей чыгармачылыктан биринчи баштап алалы. Ал жакта кандай жаңылыктар бар? Андан кийин дал ошол бүгүнкү күнгө карата мындай кайтып таанышкансыздар, эсте калган күндөр, бүгүн жеңиңизге эмне белек камдап койдуңуз, ошол боюнча сүйлөшөлү. Негизи биздин алгач чыгармачылык боюнча айта кетейин. Бая жеке жаздыра элекпиз азыркы учурда. Ошол келинчегим экөөбүз дуэт чыгардык. Муктар Атанелиев агабыздын Кыз жигит деген чыгармасынын жаңыртылган версиясын чыгардык. Буюрса 2-3 күн вторник күнү Кудай мырза клип тартабыз. Ошондо көрө аласыздар. Анан кийин ал эми экинчи суроо эле. Качан таанышкансыздар ошолго? 28 майда таанышканбыз. Менин туулган күнүм өткөндөн кийин 3 күндөн кийин таанышканбыз. Мен иштеген ресторанга эже шалар менен келип отуруп калган. Келип тамактанып алып эле кетишмек экен. Анан мен ырдаганымды көрүп калып эле Калып калышты да. Агып калышты, куюлуп калышты. Мен да муну көрүп куюлуп калдым. Ошондой болуп таанышып калдык. Баягы любовь с первого взгляда деп коет го. Ошондой ишенч эмесмин действительно. Анан кийин ошол көргөндө эле мага мындай Клеопатра чачтар жагат да. Клеопатрада кое алган эмес. Анан бутунун баягы ичке кыздар жагат да. Жеңер ошондой болуп эле кирип келди. Кыйын болуп эле FIFA болчу. Жагып калды, анан повод берген жокмун. Мындай билгизбей карап аттым. Анан кайра булар келгенде мындай фирмовый деп коет. Кафеде мындай англичерларды мындай ошондойларды көбүрөөк ырдап баштадым. Анан кийин булар шырманы жылдырып эле бул дагы мени карап аткансыйт. Мен карасам, кайра көзүн алып качат да. Анан мен муну карап атсам, кайра мени караганда мен көзүмдү алып качып, ошентип атып анан кийин кетип атып. Ладно, кыздар, давайте жумуш бүтүп келип тургула десем эле. Нуржамал жеге салам айтып кой деп калды. Анан экөөбүздүн менин дос кызым бар. Шаарга келгенде эң биринчи достошкон кеминдик жердешим. Анан ошол дос кызым менен бул дагы самая близкая экен да. Мен угуп жүргөн Жылдыз деген кызды айтып жүрчү. Көрсө ошол кыз ушул болуп чыкты да. Ошондо таанышып калдык. Анан номерин алдым. 2-3 күн жазган жокмун. Ал учурда мен башка кызды катып сүйүп жүргөм да. Анан кийин эле мунун номерин алып коюп, тиги кызга чалып сүйлөшүп ушинтип аткам. Анан кийин 2 күндөн кийин жазып көрөйүнчү деп жазсам эле резко эле ответ келет. Күтүп тургандай эле. Жазсам эле ответ келет. Араң эле турган го дедим да. Анан ошентип атып эле анан сон жолугуштук. Эме деп калды.
ошол менен Нуржамал дос кызым экөө чогуу мунун квартирасына барып чогуу жашашмак экен. Анан көчүрүп бара турган болуп калдым десем, анан келип кеткиле, тамак жеп кеткиле. Дагы мен оромон жакшы көрөм да. Оромон жасап күтүп алайын десе эле өлө таң калып, ушунча кыздар менен сүйлөштүм, бирок мындай аябай меймандос кыз экен деп таң калып калгам ичимен, жылуу мындай жакшы впечатление болуп. Ошентип анан кийин бардык. Барып эле 2-3 күндөн кийин көчүрүп бардым. Нуржамалды көчүрүп барып үйүнө таштап эле ошентип атсам эле дасторкон жайып коюптур. Мятный платье мындай кийип алыптыр. Өзүнчө эле синий кит болуп алыптыр. Анан охата деп анан жагып сүйлөшүп эле анан ошентип анан бул бир жакка бармай болуп калыптыр. Мен по пути кеттик, экөөбүз барат эле мындай көптөн бери таанышып жүргөндөй эле сүйлөшүп кеттик, болгондой. Эми бул девушкаларым бар болчу, анан монт эле деп эле ачык эле сүйлөштүк башында. Десем деле бул деле өз менде мындай парень бар болчу, мындай парень, ал парениңди угуп жүргөм деп коем да. Нуржамал үстүктөн айтып калчу. Ошентип эле анан кийин мындай жылдыз сон келишип калды. Анан сүйлөшүп жүрүп, анан берки кызым да келип калды Москвадан. Анан экөө адам менен бир учурда сүйлөшүп жүрөт да. Салыштырып атам кийин. Экөөнү салыштырсам, бул жылдыз мага жакшы келди да. Ата энемди сыйлап ала турган, аябай берешен адам экен, таза экен, оокат кылгандары жакты, жакшы аял болот экен деп. Ошондо мен учурда аялдыкка издеп жүргөм да. Ошонан тиги кызды дос боюнча калдык. Бияк тартып кетти. Жылдызчы, анан мынакей сиз таанышканда Самат байкемди ырдап, эми сахнада жүргөндөрдү билесиз да. Жылдыз болуп, жылдыздардын эмеси көп, кыздары көп учур болот. Ошого маани бердиңиз белечи? Бардыгына көз жумдуңузбу? Жок, ага, маани деле берген эмесмин. Эми биз сүйлөшкөндө, жаңы сүйлөшүп атканда мындай же дос эмес, же кыз жигит эмес, мындай орточо непонятный болуп аткан, симпатия болуп аткан да. Ошентип эле сүйлөшүп көрөлү, сүйлөшпөй калсак кийин дос бойдон калабыз деген эле ушинтип жүрдүм. Кыздары баары көп эле болот деп эле мындай экөөбүз сүйлөшүп кетебиз, кыз жигит болобуз, мен күйөөгө тием деген ой болгон эмес. Анан жана девушкасы менен да сүйлөшүп жүрүптүр, анан сиз да ошого ыраазы болуп сүйлөшүп жүрдүңүзбү? Девушкасы менен сүйлөшүп. Жок, анда Instagram Менин да негизи жигитим бар болчу да. Ал учурда Instagram жаңы чыгып атканда, анан Instagramды көп адам колдончу эмес. Эми жылдыз Instagram колдонбойт болуш керек деп өзүм ушундай оюм менен эле ушинтип жүрсөм эле көрсө аякта бул тапит этип баарын текшерип деп көрүп койгон экен, билмексем болуп жүрүптүр да. Анан көлдө кафеде иштеп калдык. Летом биз көлгө барып иштечүбүз. Анан ошол күнү бир күн эле тиги девушкам да келем деп калды, бул да келем деп калды. Анан берки дос кыздары, Бегимай Бекбоева дагы дос балдарыбыз келмек. Көлгө эс алган. Анан алар келем деп атат, мен тиги кыз менен тааныштырам деп, ал кыздын аты башка да, айтпай эле коюм. Ошол кыз келет деп, ошо менен тааныштырам деп. Айгүл деп кое берели. Анан кийин ошол кызды тааныштырам деп атсам эле ал келбей калды. Ал келди, ал эрте келди. Аны менен дос боюнча калдык дагы. Анан Жылдыз да келип калды. Анан тааныштырып атпаймынбы? Мына ушул Жылдыз таанышып алышканар десем, тигилер туруп, сен тиги Айгүл деп атпадың элең депчи. Атын тиги кыз деп атпадың. Унчукпай тургула деп. Ошентип анан эме деп калды, ошентип жүрүп бул да ошо билиптир да. Анан балдардын баары ушундай эле мындай алдамчы болот экен деп эле анан бир күнү чалып эле Самат экөөбүз дос боюнча калалы деп калды. Мен өлө намыстан ушул убакка чейин мени кыздар таштап кеткен эмес. Ал учурда өзүнчө эле болуп турган учур да. 25 сүй багып ышкан кез дегендей. Анан дос боюнча калалы дейт. Анан мен өлө нерв болуп, мени кыздар таштабаш керек, мен биринчи. Анан бул кийин айтса, ой мен муну таштап кеткем деп айтат деп анан. Жөн, мен сени жакшы көрөм деп. Жиндеп, антпе деп сүйлөшүп. Кайра анан мен планым боюнча муну катып сүйдүрүп туруп мен таштап кетейин дегем да. Таштай албай калдым. Ошентип өмүрлүк жубайым тандалып калды. Ошо Аллага шүгүрчүлүк, ыраазымын. Азыр 3 кызды төрөп берген. Мен контагымда моя девочка деп коем. Бул мени мой король деп жазат. Дайыма ошондой үйлөнгөндөн бери ошондой. Анан мынакей, негизи эле 14 февраль канча убакыт сүйлөштүңүздөр? Кыз жигит катары. 7 ай элеби? 7 ай эле сүйлөштүк. Бирок заочно 3 жылдай билчүмүн да. Угуп жүрчүмүн.
башка жигити бар болчу. Мен тиги Нуржамалга айтып атчым, Нуржамал тиги Жылдыздын мени тааныштырбайсың, жакшынакай кыз экен го десем, ал сени карабайт дечи да. Ошентип атам, нике кайып экен. Ошентип буйруп калды. Андан кийин Жылдызча негизи эле 14 жетпей калыпсыздар да 14-үнө, майдан 14-үнө чейин, 14-февралга чейин, андай 2015 сүйлөшө эле 2015 үйлөнүп калдык, декабрда үйлөндүк. Негизи бирок 14-үнө жеткен жокпуз, а бирок жылына бири-бирибизге подарка беребиз да. Ошол жактан сүйлөшөлүчү, кандай өзгөчө белектерди бере алат Самат Беке, романтиктердин катарын толуктайбы? Когда как романтик, когда захочет болот романтик. Негизи эле көп эркектер романтик эмес го. Самат если кааласа романтик болуп коет, романтик жагы дагы бар. Бирок романтикке кирбейт да. Лучше акча менен берип коет. Же мен айтам бериш керек, ушунчу керек, ошондо сүйүү күчөйт. Негизи менин оюм бул эми бир жылда бир келгенден кийин сүйүү күнү деп, ошону доказать этип, ошол күнү бириңе бириң мамиле кылып. Ошентиш керек болчу. Негизи ошондой болуш керек да. Жаштарга деле айтарым, так эле бир жыл кечке жүрөсүңөр, оокат менен жүрөсүңөр, анан ошол күнү аялыңарга болобу, жебушкаңарга болобу, кийин сүйүктүү чоң болуп картайып калганда деле сүйүү күнү экен деп эметип койсо башкача болот да ошол. Самат ошону айтып жүрүп, биз жакында эле бир жака барып эс алып келгенден кийин жагып калды да. Ушинтип өзүңө да Гадавшинада бардык. Гадавшинада экөөбүз. Быйыл бардык, 5 жыл болгон. 5 жыл болду. 5 жыл болду анан кийин. Жок, 6 жыл болду. 6 жыл болуп ошо гадавшинабызда 12-декабрда биз тоого бардык да, тайын коттедж алып, экөөбүз эле барып, парень девушка катары кыздарды таштап коюп барып, анан аябай сонун впечатление болот экен, аябай жакшы экен. Анан кийин эме күлүп атпаймынбы? Экөөбүз өлө тамаша көйбүз да, негизи эле анан экөөбүз романтика кылалы деп эле. Кырып эле күлөбүз да, романтикага окшошпой кетет да. Анан эчота биз камераны иштетип коюп, анан камерага иштегенде эле романтика кылып коюп, анан мындай ушундай эле отура бербейли деп күлөбүз да. Ошондон негизи ислам дини боюнча баягы бардыгы каршы го. 14-февралгачы мен ошол боюнча деле айта кетейин. Эми бул сүйүү десе эле 14-күнү эле эки-экиден эле бир жактарга барып анан өбүшүп жатып кучакташып калуу эмес да. Бул сүйүү деген сүйүктүү жубайларына ошол күнү эми сүйүүнү каалаган күнү жакшы маанай тартууласа болот. Бирок кээ бирөө бар да бизге окшогон баягы көп көңүл бурбай жүргөн эркектер үчүн дагы келинчектерине жакшы маанай тартуулап белек берип койсо сүйүүнүн символу депчи. Эми бул дагы сүйүү дагы жараткан Алланын белеги да. Эми ошо сүйүүнү ушул берип койгон экен, ушул күндү белгилеп коюптур. Эми менин оюм ушул да. Анан кийин бирок кыздар дагы унутпагыла балдарга белекти. 14-күндө кыздар эле балдардан күтөт да. Биз 23-үндө беребиз депчи. Анан биз 8-inde берип банкрот болуп калып атпайбызбы? Ошон үчүн бирине бири бериш керек да 14-күндө. Мен бирине бирин бергенди каалайм да. Ошо кичинекей болсо дагы, Кичинекей эмес, чоң эле десеңиз. жок, эми кичинекей болсо да көңүл да. Мен мындай негизи чоң нерсе үмүт этпейм. Даже 200 сомго алынса да, зато көңүл деп мындай любой эле нерседен бир эле булга эмес, туулган күндө деле 8-мартта деле ушундай кичинекей ушундай көңүл менен чыгып алынса, значит берди, зато берди да деп мындай көңүлүм көтөрүлүп калат го. Эсиңизде калган белек кайсы, эмне берди эле? Туулган күнүмдө iPhone алып берген. Кана көрсөтүңүз камера. Наки басы азыр чыктым быйыл Жо негизи бул деген эме да. Бул белек бөлөк белек да. Мен өзгөчө белек деп экөөбүз сүйлөшүп жүргөндө баягы кыйынчылыкта жүрүп, ошол учурда баягы акчада тартыш болуп жүрүп, анан туулган күнү келип калган. Ошол күнү анан ошол күнү 600 сом эле бар болчу. 600 сом эле бар болчу. Ошол менен эле праздник тартуулагам да. 600 сомго 250 сомго семечка гүл алгам. Анан кийин 50 сомго барып 8 сомдон жанагы мындай свеча бар го, узун свеча. Ошолорду алып келип, ортолорун кесип, Нуржамал менен Минур жардам беришкен. Кесип, жиптерин чыгарып мындай кылыпчы. Сердечка кылып күйгүш керек болуп атты. А беркилер кымбат экен, ага акча жетпейт. Анан торт алдым беле? Торт алдым. Дагы 250-сүнө. Анан бир 80 сомго жана мындай шаар алгам да, жана бумажный күйөт го, отту күйүзүп коюп. Анан 10 сомго мындай 40-чы жип алдым, жана кийим тиккен эле. Анан ошо свечаны даярдадык балкондун түйүнөчү, жүрөк кылып даярдадым, күйгүздүм.
тортты кармап анан кийин жана шарды мынтип күйгүзүп учуруп жипке байлап балконуна чейин байлап мынтип учуруп ошону эле балконго чыксаң деп айтайын дегем да бирок ушул план провал болуп кетти да баарын даярдадым жанагы күйгүзүп ошол план ошол болчу да күйгүзүп жип менен барып жанагы сердечканы көрүп вау деп анан жерге карасам мен турмакмын да анан жанагы сердечканы алып эле мынтип эле билбей эле монтип катуу сүйсөм анан айрылып кетип атты анан ал болбой калды анан видео вызов менен эле куттуктап чалып анан көрсөтүп ошентип куттуктагам бул эми баягы белектин кымбаты арзан эмес просто жан дүйнө менен жакшы сүйүү менен берилген болсо ошол сонун белек болот го. Негизи көпчүлүк айтып коет го баягы экөөнүн болгон сүйүүсү кийин балага өтүп кетет, анан көп көңүл бурбай калат депчи, айрыкча мырзаларчы. Ушул канчалык деңгээлде чындыкка жакын экен? Жеңеңизден сурайлычы. Үй бүлө ургандан кийин жок, мен наоборот никеден кийин сүйүү пайда болот экен. Негизи үй бүлө болгондон кийин балага болгон сүйүү башкача. Аябай кыздарын жакшы көрөт, кыздарга жакшы мамиле кылат, жакшы папабыз аябай жакшы. Мага дагы внимание. Кыздар менен ошо курчак ойнойт. Ойынчуктар менен түзүп алган. Мага дагы көңүл буруп турат да постоянно. Андай жок, потому что мен эме дейм да, анткени биздин кайненем менен кайнатам, атам менен апам экөө бирин-бири аябай ушунчалык азыркыга чейин сүйүп эркелетип турушат. Анан ошону самат, ошол нерсени көрүп чоңойгон бала кийин деле семьясына ошол нерсени берет экен да. Мен ошого апам менен атама рахмат айткым келет. Ошол нерсени балдарына берип койгон, мээлерине уруп койгон. Азыр деле биз көрүп атсак, актан акылай деп коебуз да. Экөө эле жашайт, анан аябай бирин-бири эркелетишип, массаж кылышып, ушинтип бири-бирин аяк келип калса сагынып кеттим депчи, баягы ооруп калышат да. Больницага келип бирөөсү жатып каранып калса эле келе калып больницадан чыгып келип эле, апа кичине кар жаап атат, суук болуп атат, кое тургула десем, жок мен кеттим. Деп эле кетип калат да, ооруп, курткасы жок болсо менин курткамды кийип алып кетип калат айылга чейинчи, ошентип. Ошону көргөндөн кийин ошондой эле болот экен. Анан мага деле көңүлдү жакшы эле бурат. Жакшы. Мынакей Самат байке, жана эле эфирге чейин, да ушу маекке чейин айтып калдыңыз, бойдок кезинде эле айтып турчумун, бойдок кезинде каралашып турчумун депчи. Деги эле кыз жигит учурунда деле ушундай камкордук жасаса болобу? Көпчүлүгү айтат да, никеден кийин деле мен кыла турган нерсемди кылам, жасай турчу нерсемди жасайм депчи. Ушу бойдок кезинде деле азыркыдай камкор белеңизби? Ооруп калса, дарысын көтөрүп бара калып, ачык болсо тамагын көтөрүп бара калып. Жок. Ооба, негизи менин тактикам, жизненный тактикам деп коеюнбу. Негизи мырзаларга айта турган жакшы сапатым да, баягы жакшы совет. Баягы кыздарды караганда, баягы мен баягы кыздуу болгонго байланыштуу 3 кызым бар. Азыр кыздарга болгон мнением аябай өзгөрдү да. Анан кийин баягы аяр мамиле кылып, бирок кыздарды баалыбайт этип жана чоң белектерди берип, аны менен сүйдүрүп эле жан дүйнө менен сүйдүрүп, анан көп расход кылбаш керек кыздарга. Ала турган болсоңор, ала турган кыз болсо, кичинеден кылгыла, чүчүйт эле. 1000 сомго чейин. Анан алгандан кийин анан дальшысын бериш керек да, жөн эле расход болбой. Лучше ошо кызга кеткен акчаны үйгө апаңарга носки алып бергиле депчи. Жок, ушундай негизи муну мен эмнени айткым келет? Баягы кээ бирөө бар да, чоң белектерди берип, мисалы белекти берди, чоң акчалуу адам белекти берди, кыз жан дүйнөсү менен действительно сүйдү, бул мени сүйөт экен, ушуну белек кылды деп, анан бир күнү бала таштап кетиши мүмкүн да, кыздар наивный болот да, ага түшөнүп алып алданып калбаш керек. Балдардын чөнтөгү дагы эконом болот, кыздардын душасы дагы алданбайт да. Ошон үчүн үйлөнгөндөн кийин чоң белек бергиле, кыздар чоң белек берсе алданбагыла. Бүгүн мен эчтеке жок эле калбасам болду. Эч ким эчтеке көрбөй эле. Анан Самат байке, мынакей азыр бүгүнкү күндө TikToктон аябай популярдуу болуп атасыздар, ушунчалык сонун позитив тартылап, көргөн адам жылмайбай койгон адам болбойт да. Ушул идея каяктан чыкты? Мисалы үчүн мурда жеңеңизди көп чыгарчу эмессиз, историяңызда көрчүбүз, бирок мындай публикага чыкчу эмес. Негизи мен ошону ойлонуп турмун. Жылдыз атамдар келгенде үйдөн экөөсү сүйлөшкөндө деле бирөөлөрдү туурап сүйлөп ушундай кылат да, күлдүрүп ушундай, анан кийин аны байкабай деле көнүп калганбыз да, бизде семьябызда ушундай баардыгы позитивный. Анан кийин мен вообще айфонду
жакшы көрчү эмесмин да. iPhone койчу, iPhone'дор мындай тигиндей деп эле всегда против Samsung жакшы деп жүрчүмүн. Анан кийин мен айтчу, iPhone алсаң, TikTok тартсаң, ошондо активацияң көтөрүлөт десе эле койчу деп эле ушинтип жүрчүмүн да. Анан көңүлдөмө жүрүп анан Жылдыз тикте сен iPhone алсаң, сонун болот дегендей болду деп атып эле мени макул кылып анан iPhone алдым. TikToктон жаңы кирип тартып баштадым. Тартып баштап анан кийин өзүм чуть-чуть ойноп, анан аялдардын дагы эркектердин да образын эки ойноп, 3-4 образдарды бир кадрда 3-4 образды кайра кийин, кайра чечинип, ошентип тартып жүрүп активация көтөрүлүп баштады, жага баштады. Баягы ырдап киргизгенге караганда TikTok киргизсем мындай көбүрөөк активацияларым, комментарийлер жаап баштады. Анан эмне керек да, анан үйгө келип дагы уже мындай аябай басып барат. Эмнени тартсам экен деп баштадым. Анан тартып атат, анан мен тартып атсам Жылдыз мен шылыңдап тиги тартып атат деп ушинтип атып анан кийин бир күндө эле Жика келбейсиңби, ойнобойсуңбу деп эле жана Гуля Жораны тураш керек болуп калды. Анан мындай шоро-боро деп жазап аркы беркилерди жазап эле анан тартсак эле Жылдыздыкы сон болуп атат. Каткырып атам да күлүп анан. Дагы монт чукчуңдап койчу десем эле анта албай атат да. Анан экөөбүз урушуп кеттик. Монт чыгарсаң дедим да. Жок, биринчи мындай эле тарттык, тартып киргизсек эле сон кетти. Дагы күтөбүз деле. Анан кийин экөөбүз дагы бир күнү тартып атабыз дагы. Чукчуңда десем эле бул өзү чукчуңдабайт да. Чукчуңдасаң, чыгарсаң деп ошентем да. Анан монт чукчуңдап тартып мен күлүп атам да. Анан экөөбүз урушуп кеттик. Сен мен урушпа, мен анда мен тартылбай коем деп баштады. Сен тартылсаң өзүңө жакшы да, сенин да Instagram активацияң көтөрүлөт деп баштадым. Анан кийин коркута баштаган болду. Экөөбүз урушуп кетсек эле азыр сен мени урушап TikTok'га тартылбай коем деп баштады. Анан өзү активациясы көтөрүлүп, анан визажист болуп баштады. Кайра жумушка кирди деп чөп анан кийин. Ошентип баштагандан кийин анан өзү үчүн да жүгүрүп баштады. Ошентип атып эле анан атамдарды тарттык, анан сонун болуп кетип, азыр Кудайга шүгүр сон. Аябай мен негизи өзүбүз жашообузда Жылдыз деле мен деле баягы адамдарга биз өзүбүздүн достордун арасында деле күлкү тартуулап жүргөн бизге, мага дагы Жылдызга да жагат да. Анан ошол бардык көрөрмандарга дагы ошондой жакшы маанай тартуулганыбызга, мисалы 300 комментарий болсо, арасынан 3-4 максимум 4 эле негатив болот, калганы сонун да. Ошондо вдохновение алып дагы сонундарды тартып ушинтип кеттик да. Жылдыз эже айтсаңыз, негизи ушул TikTok'то көбүнчө идея Самат байкеге тиешелүү экен. Сизде көбүнчө чукчуңдап коюш эле. Аткарып коем. Анан кийин Самат менен тартып жүрүп, мен Айпериге барып калдым, Эрмантовгач. İşte bana yüzüydü, alır көз тартып баштады. Allah'ım onu тартып, анан экөөбүз тартып эле уже эме кызыгып калдым да, өзүм издейм да. Бирок мен көп деле издебейм, булар айтат мону аткаралы. Все деп эле мен ошол нерсени эле аткарып коем. Жогоруда айтып кетпеди, урушуп кеткен депчи. Анан ошо урушуп кеткен учурда кимиңиздер баа кечиримдүү болуп, көбүнесе эркектерди айтып коет, мырзалар аял менен урушуп кеткенде ишке чыгып кетиш керек, сабырдуу болуш керек, аял киши болсо тилин тартыш керек депчи. Самат байке сиздин кеңештерди болчу. Эмне кылыш керек? Сиздер эмне кыласыздар ошондой учурда? Негизи ошо урушуп кеткен боюнча келинчегим көбөп кетпесин деп койбойм. Ушул сапатын жакшы көрөм, ошон сайын мен сүйөм да. Көрсө ушундай эме экен да, мындай арба алат экен деп коем да. Экөөбүз урушуп кеткенде бул унчукпай кутулат да, унчукпай коет. Анан сүйлөсөң болот дейм да. Десем вообще сүйлөбөй коет. Анан эгер өзүнө күнөө кетсе ыйлайт, кечирим сурайт. Анан эгер менден күнөө кетип калса да ыйлайт. Анан мен урушуп алам да, урушуп анан кийин кайра жакшы сүйлөшүп баштагандан кийин, эгер өзүнөн күнөө кеткен болсо сүйлөшүп баштайт. Эгер менден күнөө кеткен болсо бул тултуңдап жүрө берет да. Мен билем да менден кеткен экенин. Барып кучактап кечирип койчум да десем, анан же болбосо жакшы сүйлөшүп баштаганда айтат, Самат сен жана туура эмес кылып койдуң, мындай болгон депчи. Анан андай болупту деп, но такие времена случаются редко, но метко деп койбойм. Ошо. Негизи эле турмушта казан аяк кагышпай койбойт деп коет. Ошондой учурлар болду сиздерде да 5-6 жылда? Ооба, конечно, болот да. Андай болмоюнча болду. Самат болот. Ошол убакта эми бири-бириң үчүн эле бири-бириңди колдоп эле бири-бириң үчүн туруп берсең жеңесиң.
бөлүсө. Мынакей сиздердин сүйүүңүздөр дагы түбөлүк болсун дейли. Анан азыркы тапта жалпы көрөрмандар көрүп жаткан учуру себеби бүгүнкү күндө көбүн эсе үй бүлөлөр эки ажырым жолго көбүрөөк түшүп кетип атышат. Жалгыз энелердин саны көбөйүп атат. Деги эле үй бүлөнүн бекем болушу бул эмнеден көз каранды? Үй бүлөнүн бекем болушу бул эме го дейм. Негизи бул нике түнү деп коет го. Нике кыйылат го. Ошону мен кийин билдим. Нике кыйылгандан кийин ошол антты бердик. Ант берилгенден кийин анан башыңа баягы кыйынчылык учур келет го. Кыз тараптан келеби же бала тараптан кыйынчылык келеби, ошондо ошол адам эки адам бирине бири туруп бериш керек да. Ошондо ошол никенин антын кармаш керек да. Мисалы бул тараптан кыйынчылык келип кала турган болсо, ошонун положениясына кирип түшүнүп, же мен тарабымна ойлонуш керек да. Менде кыйынчылык болуп атканда менин жанымда бул жүрдү. Бул тараптан кыйынчылык болуп атканда буга да мен жардам беришим керек деп ошону түшүнүшүп, экөө бирин-бири взаимопонимание болсо, всегда түшүнүшсө, ошондо үй бүлө бекемделет да. Анан кыздар дагы баягы аялдар дагы кичине тилин тартып, балдар дагы кичине кыздарды дагы түшүнүш керек да. Ошол менде жалгыз эжекем бар, анан ошол жизнь бумеранг дегенге ишенем да. Анан кийин кээ бирде жылдызга бир жерден туура эмес айтып урушуп аткан учурларда мен эжекеме деле ушундай болуп атат да деп ойлонуп, анан кыздарыма карап ошол кыздарыма да ушундай болуп калат го деп ойлонуп, анан туура чечим чечем да. Ошо бирин-бири түшүнүш керек, взаимопонимание. Жылдызчы? Менин оюм деле ушу. Саматтын айткан сөздөрүнүн баарына кошулам. Анан дагы бир нерсени баса белгилеп айтып кетким келип атат. Үй бүлө болгондон кийин, баланы ортого жараткандан кийин, ошо силер айтып атпайсыңар азыр, канча деген айымдар жалгыз болуп атат депчи. Ошо мен көп эле тааныштарым болот, ажырашкантам, минткентам дегенде аябай жаман болом да, ыйлагым келет да. Анткени ажырашып кеткенден кийин ортодо бала эле кыйналат. Бала үчүн көп нерсеге чыдап, кийин баласы кор болбош үчүн, кызы болобу, баласы болобу, кор болбош үчүн никеге бекем болуп, бала үчүн баарына чыдап жашаш керек да. Анткени башка жака күйөөгө тийсе, ал күйөөсү деле башка бир минусу чыгат, тигиникинен башкача болот. Кайненеси үчүн ажырашып кете турган болсо, башка күйөөсүнүн кайненеси андан да хуже болот. Ошон үчүн күйөөгө тийдимби, балалуу болдумбу, бала үчүн, балаң үчүн, кыздарың үчүн чыдап жашаш керек да. Ортодо баланы кор кылбай, что апасы, что атасы. Мынакей, жеге зила окшойт да. Самат келди. Түшүп. Ыйлапсыз. Жутшун азыр көптөрдү көрөсүң да, ортодо бала эле кыйналат да. Ооба. Туура айтасыздар. Деги эле үй бүлө бекем болсун дейли. Эч качан Чынчыктын дагы үй бүлөсү бузулбасын дейт го, ошон үчүн эч качан эч кимдин үй бүлөсү бузулбасын. Үйлөнгөндөн кийин бириңерге бекем болуп жашагыла. Ыйлашса ыйлашып койгула. Билишип койгула. Анан негизгиси эме да, семьяда бул эми баардык бизде, тем более кыргыздарда бул аябай бекем потомкадан илгертеден келген салт го баягы. Бирөөнүн сөзүнө кирбеш керек да. Эки адам бирин-бири тандадыбы, эки адам бирин-бири тандагандан кийин, ал сенин адамың болгондон кийин бирөөлөр келип буза турган болсо, ошого жол бербеш керек да. Потому что алар келип туруп, бир тууганың болобу, ата-энең болобу, же жылдыздын ата-энеси болуп келип туруп буза турган болсо, бузуп туруп, алар бузуп туруп эле, алар өздөрүнүн жашоосу менен жашайт. И улуулар боюнча да айтайын, мисалы ата-энелер келип туруп, сен минтесиң, тигинтесиң, анан сен муну менен кор болосуң дей турган болсо, ата-энеңерди укпагыла деп айтам. Толук айталам да. Эмне үчүн дегенде, они свое прожили. Алар когда-то алардагы өздөрүнүн башына ушундай кыйынчылык келгенде, экөө папаңар менен ата-энелер биригип туруп, ошол кыйынчылыктарды жеңип, силерди жаратып, ушул даражага жеткизди. Анан силердин семьяңарды бирөөлөр бузуп, кайнэжеси болобу, бир тууганы болобу, агасы, атасы, чоң апасы келип киришип буза турган болсо, ошого жол бербеш керек да. Потому что алардын жашоосу бөлөк. Алар сеникин бузат, эртең күнү ажыраштың, эркектер ичип кетет, же кыздар, аялдар гулять этип ойноп кетет. Тигилери болсо, бүттү өздөрүнүн жашоосу менен жашай берди. Тиги ушинтти, баягы катын ушинтип кетти, тигинин күйөөсү ушинтип кетти деп. Ошон үчүн
эки адам бири бирин тандагандан кийин эч ким бузганга не имеет права и эч кимдин сөзүнө кирбеш керек, жол бербегиле. Ошондо үй бүлө бекем болот. Тумай катке, тумай цветок пустыни депчи. Мен негизи жылдызды көрөм деп коем да. Мен, короче, пандемияда ошол үйдө жатып анан Жок, гастролдо билесиң, Гүлжан эже менен кетип бошактан көрүп. Великолепный векти көрүп калып атпаймынбы? Анан бул жылдыз көрүп жүрчү да. Анан көрүп эле анан көрүп атып эле мен таң калдым да. Жылдыздын замашкаларын көрүп атам да Хюремденчи. Таң калып эле анан чалдым да, эмнең дурайын катке. Сен даана Хюрем турбайсың депчи десем күлөт да. Ошондон кийин кээ бирде Сулейман айткан сөздөрдү айтып калам да, тумай цветок пустыни депчи. Эмне дейм, менин сүйүктүү жубайым, жараткан Аллага шүгүрчүлүк, ушундай жарым менен экөөбүз менин жарым менен табыштырганда кыздарымдын энеси экөөбүзгө көз тийбесин, машаллах. Сүйүүбүз бекем болсун. Кыздарыбызга жакшы тарбияларды берип, жакшы кыздарыбыздын бактысын жакшы түзүп, жакшы күйөөлөргө узаталы. Ошо. О, менин Сулейманым Сен аябай жакшы көрөм, жакшы атасың. Мен көп сүйөм деп айта бербейм да, жан дегенде айта албайм да, мындай жан десем башкача. Редко мен. Редко айтам, жан, эмнеге жан деп айтпайсың деп берет да, билбейм да, башкача да, жан деп айта албайм. Сен жакшы көрөм, ушинтип бактылуу болуп жүрө берели, көз тийбесин, кыздарыбызга жакшы тарбия берели, жакшы жолдорго узаталы. Бир жаздыкта карып, картайганча TikTok тарталы.